Менин пикиримче, азыркы ЕАЭБтин форумунан кийин биздин Кыргызстандын эли биринчи кезекте мына күйүүчү майларга болгон баанын ушу ЕАЭБ алкагында бирдей болгонго үмүт кылышат. Себеби баары билишет да, Казакстанда, Россияда мисалы ошол эле бензинге баанын кандай экендигин, бизде кандай өсүп кеткендигин. Ушуга элдин үмүтү зор. Экинчи маселе бул бажы чек арасындагы Кыргызстандан өндүрүлгөн товарлардын Россияга же Казакстанга кетип бараткандагы тоскоолдуктардын толук болбосо дагы 90%га чейин жоюлушу. Ушуну да күтүп атышат. Андан сырткары үчүнчү маселе болсо, бул ЕАЭБ өлкөлөрүнөн келген Кыргызстандын ички рыногуна келип түшкөн товарлардын баасынын өтө жогору болбошу, алардын баасынын ушу биздин Кыргызстандын өзүбүздүн ишканаларда өндүрүлгөн товарлардын, өзгөчө азык-түлүк товарларынын, мындай татаал техникалык турмуш тиричиликке керектелүүчү товарлардын арзаныраак болушун каалашат.